Талас шаарында перинаталдык корпустун курулушу башталды. Бул кош бойлуу аялдарга жана айына жетпей ара төрөлгөн ымыркайларга медициналык жардамды жогорку деңгээлде көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк берген борбор болот. Имарат 2 кабаттан туруп 63 орунду болуп салынат. Курулушка министр Алымкадыр Бейшеналиев старт берип, перинаталдык корпусту ишке киргизүү Талас обласы үчүн зарыл экендигин айтты. Мен министр болып келгенде Садыр Нуркожоевичке тапшырма берген. Бардық областарда перинаталдык центр курулуш деген. Биринчилерден болуп мынакей Садыр Нуркожоевичтин катышуусу менен 6 ай мурун Бишкек шаарында перинаталдык центр ачканбыз. Мынакей Талас областында дагы бүт бардык ичиндеги заманбап оборудованиеси менен перинаталдык центр курулушу бүгүн аз эми башталды. Себеби дегенде азыркы кезде 7 айлык, 8 айлык, 6 айлык болуп төрөлүп атышат. Ошол эле кезде 1 килограммга жетпей төрөлүп калып атышат. Алардын бардыгы перинатальный реанимационный отделениеде өтүш керек. Перинатальный центр курулуп калса, Талас өрөөнүндөгү ушундай ымыркайлардын бардыгын өз үстүнө эле бул жерде дарылап, эне атасына өткөрүп беребиз. Талас областык ооруканасынын базасындагы жаңы перинаталдык блоктун курулушу эне жана баланын ден соолугун коргоо программасынын алкагында ишке ашууда. Долбоорго Германия өкмөтү жана Германия өнүктүрүү банкы каржылык колдоо көрсөтүүдө. Бүгүн Таластагы перинаталдык борбордун курулушун баштоо биздин тыгыз кызматташтыгыбыздын достугубуздун натыйжасында болуп жатат. Бул бүт шарттуу талапка жооп берген заманбап перинаталдык имарат болот. Биздин Германия өнүктүрүү банкы каражатты гана берет. Калган курулуш жумуштарын өнүктөштөр, курулуш компаниялары аткарат. Сиздерде катуу көзөмөл жасап, жакшы перинаталдык борбордун салышына барыбыз күбө бололу. Белгилей кетсек, бүгүнкү күндө Талас областында перинаталдык борбор жок. Ак кабатчандардын кызматын алуу үчүн жергиликтүүлөр Бишкек шаарына барып убара болушууда. Андыктан бул курулуш облус эли үчүн зор мааниге ээ экендигин Талас областынын башчысы Эрмат Жумаев баса белгиледи. Бул перинаталдык борбор бизге абдан баякы аба суудай керек десем жаңылышпайт болушум керек. Мен ушул кыскача айтсам, аз жантан бери Алымкадыр Сабиржинович айткандай ойлонуп кеттим. Ушу туура 12 жыл мурун тилекке каршы 2012 жылы ушу биз дагы 8 айлык кызды болуп жоготуп алдык эле да. Мен ойлойм, ошол перинаталдык борборлор жок болуп, ушундай көрүнүштөр көп болот Кыргызстан боюнча. Анан силер чоң бир тарыхый иш кылып атасыздар. Сиздерге ушул Талас элинин атынан, жеке өзүмдүн атыман ыраазычылык билгизем. Жаңы перинаталдык имарат 24 айдын ичинде курулуп бүтүп, Талас шаарындагы төрөт үйүнүн бир бөлүгү болуп калат. Долбоордо курулуштан тышкары, мында иштей турган Таластагы медицина кызматкерлеринин потенциалын чыңдоо аракеттери да көрүлөт. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.